Bir saatte 1,5 milyon сомду кайтарып бердим. Бүгүн 21-iyun 24-жыл. Күнгө жума. Кече bir videonu жасагам. Автор өзүмө жиберчи деген. Арыз аскан киши. İnternetке чыгарбай өзүмө жиберіңиз деген. Тиге жер өтөм деген. İnternetке чыгарбай туруп, видеонун күчү менен эле 1 saatта 1,5 milyon сом кайрып бердим. Videonu жасап туруп, монтаждап туруп, өзүм сүйлөп туруп, криминальный видеону өзүнө жиберсем, тиги киши жиберипти. Мошенникке. Мошенниктин жүрөгү чыгып калып, кокуй, мотоюңа чыгарып көрбө деп туруп, в общем, 1 жума ичинде берем деп жалдырап жиберипти. Ал эми тиги киши болсо былчыган акча төлөп туруп, ладно, байке болду, чыгарба, рахмат, ыраазымын деп атат, мына WhatsApp'тан айткан убасына. Ошончо акча төлөп алып, ана чыгарбай эле кой, болду, ыраазымын деп аткандан кийин, значит, итог болду. Мына WhatsApp'тан угуп койгула. Мен сүйлөп турсам таркама WhatsApp'та ыраазычылык чыгат. Далили. Андыктан акчага алдангандар, алдаткандар отурбагыла, мага кайрылгыла. WhatsApp'ым 509 33 32 31. Натыйжалуу, эффективдүү, тез таап берем. Мына WhatsApp'та угуп койгула. Кечке салам сизге. Сизге Алла разы болсун, Нурлан аке. Тегилер бир нечең суранды, бир күнү расчет 100% кылабыз депчи, болбосо экисини чыгара бересиңер депчи. Уже серьезный разговор кетти, уже биринде кутулат окшойт. Сизге чоң ыраазымын. Кудайым буйрса, экиси күнү эсик чөбүзгө кайра кабарлашам. Кишилердин батасын алдыңыз, көп кишинин батасын алдыңыз. Анан приятно с полезным дегендей. Значит, 1,5 milyon сомду 1 saatта кайтарып берип турмун да, получается. Еще интернетке чыгарып деле, могу видеону көрүп жүргөчкөн турбайбы? Жакшы, 1 saatта эффект берип тур да. Да, Нурлан аке. Видеону алдын ала жөнөткөндө эле кыймылдашып, убадасын беришип, все, бир күнү коюп беребиз деп чыгарбагыла деп атышат.